Жылына бир жолу болчу CES аттуу жыйында Google жана Samsung сыяктуу ири компаниялар олуттуу жаңылыктарын жар салат. Apple компаниясынын 10-чу iPhone'у жакшы сатыла баштагандыктан Apple $1 триллион бизнеске айланышы күтүлүүдө. Учурда аталган компаниянын баасы 900 миллиардты түзөт. Такси компаниясы Uber үчүн 2017 жыл оор жылдардан болду. Сексуалдык опузоолорго байланыштуу компаниянын башчысы Тревис Каланик кызматынан алынды. Компаниянын жаңы башчысы Дора Косров-Шахи 2018 жылы көптөгөн сот иштерине тартылат. Google'дын алдында иштеген Waymo компаниясы Uber'ди айдоочусу жок жүргөн унаанын прототипин уурдап алды деп айыптоодо. 2017 жылы 1 биткоиндун баасы $700 болсо, учурда 1 биткоиндун баасы $20,000. Биткоинду жактагандар аталган криптовалютанын баасы өсө берет деген пикирде. Ал эми финансылык эксперттердин айтымында биткоиндун баасы жакында кескин төмөндөйт. Facebook'ту саясатчылар жана дүйнөлүк коомчулук катуу кысымга алып, жалган жаңылык жана Россиянын пропагандасын токтотууга үндөштү. Facebook 2018 жылы кызматкерлеринин санын 10 миңге көбөйтүп, түйүнүн бекем көзөмөлдөөгө аларын убада кылды. Ал эми YouTube менен Twitter болсо, жек көрүүчүлүк маанайдагы маалыматты токтотууга умтулат. Уюмдар террористтик мазмундагы Twitter жана видеолорду тезирээк убакытта веб-сайттардан алып салууга чакырылды. Социалдык тармактарды колдонуу адамзатка зыянбы деген суроого дүйнөнүн эң ири компаниялары 2018 жылы жооп берүүгө аракеттенет.